Ынтымақ телеканалының берүүлөрүн өлкө аймагындагы жана дүйнө жүзүндө болуп жаткан соңку окуялар менен тааныштырып, хабарлар маалымат программасы. Аны менен мен Айбек Үсөнов улу тааныштырам. Алгач хабарлардын кыскача анонсу менен таанышып алыңыздар. Сентябрь айынан тарта 280 балага ылайыкталган бала бакчалар 120 бала менен ишин баштайт. Бакча кимдердин балдарын кабыл алат? Бүгүндөн тарта Орусиядан чартердик каттамдар токтотулду. Эми билеттер кассаларда эркин сатыла баштайт. Жалал Абадта 33 жаштагы аялын сабаган эркек камакка алынды. Баткенде атайын долбоордун алкагында жеке бизнесин баштап алып, бирок уланта албай жүргөн 16 үй бүлөгө көмөк көрсөтүлдү. Бүгүн 27 августка карата Кыргызстанда COVID-19 менен жаңы 101 бейтап катталды. Муну менен оору жуктургандардын жалпы саны 43.459 адамга жетти. Ошол эле учурда адам өлүмү катталган жок. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Аны менен бирге бир сутка аралыгында 275 адам коронавирус менен пневмониядан айыгып чыкты. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги жана шаарлардагы консулдуктары жарандардын мекенине кайтып келиш үчүн чартердик рейстерге тизме түзүүнү токтотуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу элчиликтин маалымат кызматынан кабарлашты. Буга байланыштуу авиатрафик, Аэрофлот, Сибирь, Тезжет жана Урал авиалиниялары авиакомпанияларына билеттерди расмий авиакассалары же веб-сайт аркылуу өз алдынча сатууга уруксат берилген. Бүгүнкү күндө жогорудагы авиакомпаниялардын учактары Бишкек менен Ош шаарларына, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск жана Екатеринбург шаарларынан каттап жатат. Республикалык ыкчам штабтын кезектеги отурумунда окуучулар жаңы окуу жылында кандай тартипте билим алары жана мектептерде санитардык эпидемиологиялык талаптардын сакталышы боюнча билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы болду. Штабтын чечимине ылайык жаңы окуу жылында 1 класстын окуучулары мектепке барып окушат. Калган класстын окуучулары орто жана жогорку окуу жайлардын студенттери онлайн режиминде билим алат. Эпидемиологиялык кырдаалга жараша билим алуунун кийинки тартиби республикалык штабтын отурумдарында каралып турмакчы. Премьер-министр 1 класстын окуучулары окуй турган мектептерде санитардык гигиеналык нормалар так сакталышы керектигин белгиледи. Тийиштүү санитардык коопсуздук нормаларды тыкыр сакталышын камсыздоого мектеп жетекчилиги жооптуу болот. Коомдук транспортто илдеттин жугуу тобокелчилиги жогору экенинен эске алуу менен билим берүү министрлиги жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте 1 класстын окуучуларынын мектепке барып келүүсүн уюштуруу маселесин карап чыгуусу шарт. Өкмөт башчы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарынын аралыктан билим алуусуна шарт түзүү үчүн сыналгы жана уюлдук телефон менен камсыз кылуу маселесин чечүү керектигин дагы кошумчалады. Республика боюнча мектепке чейинки билим берүү уюмдары аймактардагы эпидемиологиялык кырдаалга карап сентябрь айынан тарта ишин баштайт. Ал үчүн балдардын жана мугалимдердин ден соолугуна жана өмүрүнө коркунуч келтирбеген шартта аймактык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечими менен гана ачылат. Бала бакчаларга балдарды кандай шартта кабыл алышат? Кабарчыбыз айтып берет. Оштогу номер 61 Ак Каркыра балдар бакчасы сентябрь айынан баштап балдарды кабыл алууга толук түрдө даяр. Имарат залалсыздандырылып, талап кылынган санитардык эрежелер жасалып жатат. Маселен, кире беришке антисептикалык каражаттар коюлуп, тамак ичүүчү жайлары да аралыкты сактоо менен коюлган. Уктоочу бөлмөсүнүн керебеттери да шахматтык түрдө ылайыкташылган. Айтканда дагы ушу алгоритм боюнча арасы 2 метр болуш керек. Мурун болсо ар бир керебетти мына 2ден жатышат, азыр болсо ага мүмкүн эмес, 1ден жатышат. Мына шахматный порядка менен даярдап койгонбуз керебеттерди. Ошону сактайбыз. Ак Каркыра балдар бакчасында жалпы 12 тайпа бар. Алардын ар бирине жаңы алгоритмдин негизинде баланын саны 12ден ашпоосу зарыл. Бакча 280 балага ылайыкташылса, азыр 120га жакын гана бала кабыл алынат. Мына кече күнү дагы биз болсо сүйлөшүп, мына методист усулчу менен сүйлөшүп, кантип биз ошо жанагы отурганда отурат, чындап эле. Ойногондо кандай сактайбыз? Ошого ар бир баланы өзгөчө мындай оюнга отургузуп, мына бирөө болсо сүрөт тартат экен, бирөө болсо аппликация кылат экен, ошо эрежелерин да сактаганга биз даярбыз. Балдар бакчасына кабыл алуунун өзүнчө тартиби иштелип чыкты. Анда балдарды ата-энелердин жумушуна карап кабыл алынат. Айтсак, дарыгерлердин, мамлекеттик кызматта иштегендердин жана бала кароого жардамчысы жок гана ата-энелердин тизмеси түзүлгөн.
Бул шарттарды биз буга чейин эле карантин башталганда эле биз ата энелер менен тыгыз иштегенбиз. Мисалы үчүн өтө бала бакчага муктаж болгон ата энелердин тизмесин алдык. Ал мына биздин мамлекеттик иште иштегендер, ошондой эле медициналык кызматкерлерибиз бар. Ушул кызматкерлердин тизмеси бар. Ал эми баягы үйдө чоң ата, чоң энеси бар, ага инилери бар, караганга шарты бар. Көпчүлүк ата энелер обочолонтууга өздөрү аракет жасап жатат. Бүгүнкү күндө бүт эле ата энелерибиздин бул карантин боюнча, бул оору боюнча, пандемия боюнча түшүнүк абдан кеңири болгону бул бизге өтө жакшы жардам болуп жатат да. Ушул обочолонтуу боюнча ата энелер жардам берип жатат. Өтө муктаж болгон гана ата энелердин балдарын ала турган болсок, биз ар бир тайпада 10-12 баланы кабыл алсак, биз эч кандай кыйынчылыкка дуушар болбойбуз. Кыргызстанда 1600-дөн ашуун мектепке чейинки билим берүү мекемелери бар. Алардын ичинен Ош шаарында 42. Эскерте кетсек, үйдө отуруп тарбияланган балдар үчүн Ынтымак телеканалында онлайн сабактар жазылып жатат. Окуу сентябрь айынан баштап телеканалдан көрсөтүлө баштайт. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсөнова, Ынтымак. Аксы районунун Кербен шаарында 33 жаштагы аялды сабаган деген шек менен күйөөсү камакка алынды. Бул тууралуу Жалал Абад ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 26 августта таңкы саат 7:30 чамасында Аксы райондук аймактык ооруканасынын 103 кызматынан райондук милицияга аялдын токмоктолгондугу жөнүндө кабар түшкөн. Милициянын тергөө ыкчам тобу ооруканага жана окуя болгон жерге барып, топтолгон материалдардын негизинде иш жоруктар кодексинин 75 беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат. Шектүү тергөө абагына киргизилди. Нур жана Тартип порядок партиялары 4 октябрда өтө турган парламенттик шайлоого катышуудан баш тартып, ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн чакыртып ала тургандыгын БШКга билдирди. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматы маалымдады. Шайлоо жана референдумду өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 27 августтагы жыйынында партиянын билдирүүсүн карап, Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 7-18 беренелерин жетекчиликке алуу менен чечим кабыл алды. Тартип порядок жана Нур саясий партияларынын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн каттоосун жокко чыгарылып, алардын катталуу күбөлүктөрү жараксыз деп таанылды. Баткен облусуна караштуу Кызыл Кыя шаарында бейбаштыкка шектелген кылмыштуу топ кармалды. Маалыматка ылайык 12 августта болжол менен түнкү саат 11:30 чамасында Кадамжай районунун Марказ айыл аймагынын белгисиз адамдар жергиликтүү тургунду ээн жерге алып барып сабап, тапанча менен коркуткан. Бирок жабырлануучу качып кетүүгө үлгүргөн. Алар мындан сырткары 26 жаштагы башка жергиликтүү тургунду тапанча менен коркутушуп, акча талап кылышкан. Ошол эле түнү унаасын башкарып бара жаткан 26 жаштагы жергиликтүү тургунду токтотушуп, себепсиз сабашкан. Бул факты боюнча ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө Жалал Абад облусунун Ноукен районунун 4 жараны кармалды. Шектүүлөр соттун чечими менен 2 айга убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Баткен шаарынын ыктыярчылары менин ийгиликтүү бизнесим долбоорунун алкагында аз камсыз болгон 16 үй бүлөгө көмөктөшүп, бизнесин алдын ала улантып кетишине көмөкчү болушту. Тандалуу алынган үй бүлөлөргө мониторинг жүргүзүлүп, шыгы бар, бирок шарты, каражаты жок, ишин уланта албаган үй бүлөлөргө көмөк көрсөтүлдү. Учурда бул үй бүлөлөр кичи ишкердик менен алек болуп, киреше таап жатабы? Аймактык кабарчыбыз билип көрдү. Өлкөдө оор кырдаал убагында күнүмдүк тиричиликке акча таап иштегендер, жумушу жок үйдө отуруп калгандар көп болду. Алардын катарында Баткендин тургуну Сабинца Анарова да бар. Алар карантин учурунда 5 баласы менен үйдө отуруп, күнүмдүк жашоосуна каражат табуу оор болгон. Карантинге чейин дүкөндө сатуучу болуп иштеп жүрүп, жумурткага болгон талап күч экенин байкаган. Мындан улам 7 жожо алып бага баштаган. Азыр тооктордун саны 30га жакындап калды. Өткөндө карантин болгон мезгилде үйдө отур деген маалыматтар боло берип, анан үйдө отурсам мен не иш кылат экенмин деп ойлоно баштап, анан 7 чөжө алып келип, кичине тоок сарай салып, анан бизнесимди баштай баштагам да. 7 чөжөдөн 30га чейин жеткиргенбиз. Анын арасынан баягы биздин короз керек болуп башка адамдарга. Анан ушул саттык. Корозду сатып, уже киреш ала баштадык десек да болот. Анан жумуркага Кудай кааласа ушул февраль айынан баштап ала баштайбыз.
Өз үйүндө эле чакан бизнесин түптөп алгандардын катарында Акмарал да бар. Буга чейин ал эски кол машинка менен эле үйдө тигүүчүлүк менен алектенип келген. Долбоордун алкагында жаңы машинка менен камсыз болуп, кийим-кече жана шырдак тигип жатат. Бул алек менен мен биринчи баламда деле уже кыйналып баштагандыктан үйдө отуруп ошо көчөгө чыкпай эле эме кылып 2013-жылдан баштап уже акырындык менен баштагам. Ал маалда машинам деле колдо болчу, ошо колдо алектенип азаздан иштеп эме кылдым. Азыр мындай машиналарда жардам кылып атат. Ошо машинаны алгандан бери дагы ушундай өнүгүү болуп атат. Көйнөк тигип, курактан башка дагы көйнөк тикким келди. Түймөнүн койгонго оймо тикким келди. Ошо оймонго зигзаг жүргөнгө да пайдасын берип атат. Ошо бул карантинде ошо үйдө отуруп мага мен өзүм ишим негизи үйдө болгондуктан үйдө эле кылам. Анан бирок эң кыйынчылыгы көчөгө чыгып сата албай койдук. Ошо коңшу болгон тууган урукка деле эптеп азандыраак болсо дагы. Чакан бизнес түптөөдө менин ийгиликтүү бизнесим долбоорунун алкагында шартына жараша үй бүлөлөр тандалып алынып, материалдык жардам берилди. Азык-түлүк, кийим-кече эмес, ишин улантууга шарт түзүп берүү башкы максаттардын бири. Ушул мүмкүн болушунча ушул долбоор узак убакытка пайда алып келүүчү долбоор болуу максатында акчалай түрүндө, же болбосо азык-түлүк түрүндө, же болбосо мал жаныбар түрүндө жардам көрсөтүүнү сунуштаган эмес. Бир гана ошол бир аз ошо өздөрүнүн бизнесин, кичи бизнесин өнүктүрүп кетүү үчүн керектүү жабдыктарды, материалдарды, инструменттерди алып бердик. Шаарда аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн социалдык абалын аныктап, 16 үй бүлөнү көрсөткөн. Жөндөмү бар үй бүлөлөр киреше таап, ишин улантып кетишинде жакшы колдоо болгонун айтат. Мунун негизги максаты ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө акчалай түрүндө же материалдык азык-түлүк түрүндө колдоо көрсөтүү эмес, ошонун жөндөмүнө жараша, ошол үй бүлөдөгү мындайча айтканда чоң адамдардын мүмкүнчүлүгүнө жараша ошолорго кандайдыр бир жабдууларды сатып берип, же болбосо кандайдыр бир материалдык колдоону көрсөтүп, ошонун ишин андан ары улантып кетип, үй бүлөсүнө киреше түшүрүү экен да. Бул багытта биз кыздар менен толеранттуулук коомдук фонду менен тыгыз байланышта кызматташтыкта иштедик. Шаардагы жакыр үй бүлөлөрдүн негизги тизмесин, алардын шарттын, социалдык абалын аныктап бергенге жардам бердик. Баткен шаары боюнча 1549 аз камсыз болгон үй бүлөлөр бар. Аларга мамлекет тарабынан үзгүлтүксүз жардам көрсөтүлүп турат. Нурай Медирисова, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Тырнакчасы менен аябай да баланат да. Көпчүлүктүн кызыгуусун арттырган Алайдагы тарыхый музей кырдаалга байланыштуу онлайн форматта иштеп жатат. Пандемиянын таасиринен улам туристтерди жана ага келген коноктор быйыл кабыл алынган жок. Учурда музей тууралуу видео роликтер тартылып, соц тармактар аркылуу элге маалымат берилип жатат. Деги эле музейде эмнелер камтылган? Тарыхый жай тууралуу Мимоза Жаныбек кызы баяндап берет. Даткалар чыккан Алай районунун кире бериши дал ушул Алымбек датканын эстелиги жана райондо жайгашкан Курманжан датка аталышындагы тарыхый музей менен белгилүү. Бул жерге келген туристтердин дерлик баары аталган тарыхый жайларга саякат кылууга кызыктар болушат. Туристтердин көпчүлүгү Америка, Германия жана Турция мамлекеттеринен келишет. Алгач эле музейге баш баккан адам Алай элинин тарыхына, Курманжан датка эненин ишмердүүлүгүнө жана жашоо образына кызыгышат. Тарыхый жайда датка эненин айрым буюмдары сакталып калган. Бул жерде эң баалуу экспонаттар болуп Курманжан датка энебиздин өздүк буюмдары эсептелинет негизинен. Мисалга катары айтып кетсем, өздүк жай намазы бар. Датка энебиз 5 убак намаз окуган айым болгон. Өзүнүн колкабы бар, саймасы бар. Алымбек датка атабызга турмушка чыгып жаткандагы көшөгөсү бар. Ошондой эле датка атабыз белек катары берген камчысы бар. Уулу Камчыбектин чапаны, ошол чапанына кызыгышат. Себеби ал ушундай аябай чоң, кең далуулуу чапан болгондуктан айбаттуу адам болгондугуна таң калып кетишет. Бул жерде датка энебиздин биринчи жана акыркы сүрөттөрүн Бул жайда Курманжан датка эненин бала чагынан тартып басып өткөн жолуна чейинки маалыматтар бар. Эң таң калтырганы айрым маалыматтар боюнча датка эне өзүн сүрөткө түшүрүүнү анчейин жакшы көргөн эмес. Мына ошондуктан айрым гана сүрөттөрү бар. Алар атайын музейден орун алган. Ал эми анын кийген кийимдери териден жасалган
жасалган буюмдары, элечек сыяктуу кийимдеринин үлгүсү коюлган. Алай районундагы Курманжан датка аталышындагы тарыхый музейде дал ушундай өзүңүздөр көргөндөй чоподон жасалган идиштер сакталып калган. Мындагы келген туристтердин көпчүлүгү дагы дал ушул буюмдарга кызыгышат. Андан дагы эң кызыктуусу бул таш жөн эле турган болушу мүмкүн деп көрүнүшү мүмкүн, бирок буну байыркы заманда кир жуучу машина катары пайдаланышкан. Баш кийимиңиз бар мына териден жасалган, мында дагы ушундай мындашып кетет, күнгө жаш керек, дагы сеп туш керек жыл сайын. Бул бөлүктө жалаң гана темирден жасалган буюмдар орун алган, өзүңүздөр көргөндөй байыркы кылымдарга тандык чырактар жана өтүктөр жана башка. Бул буюмдар ар дайым көзөмөлдү талап кылат, анткени айрым учурда өзүнүн түсүн жоготуп коюшу мүмкүн. Аларды өз абалынан бузбай сактап калуу үчүн атайын адистер көзөмөл жүргүзөт. Мында экспонаттардын 2000ден ашуун түрү бар. Эң алгачкысы 3-2 кылымга таандык болсо, калгандары 20 кылымга келип такалат. Кызматкерлердин айтымында айрым учурларда айыл тургундары да байыркы кылымдарга таандык буюмдарды таап алышса, музейге алып келүүнү адатка айлантышкан. Алып келинген тарыхый буюмдар адистердин изилдөөсүнөн кийин гана кайсы кылымга таандык экендигине карап коюлат. Жыл сайын териден жасалган буюмдарыбызды эшикке алып чыгып күнгө жаябыз. Дарылайбыз, жылда дарыланып турат, өзүнүн сапатын жоготпош үчүн. Жаштан жасалган кеселерибизди алып чыгып жыл сайын жууп, өзүнүн мындай майы болот, ошо менен майлап, өзүнүн мындай цветин өзгөртпөс үчүн ушундай кылып карап турабыз. Музейибиз өзү жыл сайын дезинфекция болуп турат. Музейдин бир бөлүгү экспонаттар менен толукталган болсо, экинчи бөлүгү тарыхый маалыматтарга бай десек болот. Тактап айтканда, бул жерде Курманжан датканын үй бүлөсү тууралуу дагы кенен маалыматтарды алсаңыздар болот. Ал эми андан сырткары бул жерде Алай районунан чыккан мыкты инсандардын дагы өмүр таржымалуу ишмердүүлүгү жазылган маалыматтар камтылган. Кыргыздын улуттук баалуулуктары менен бирге Алай ханышасынын ысымын алган музейге туристтерден сырткары жергиликтүү тургундар да келип баш багышат. Мектеп окуучулары, аскер бөлүгүндөгү кызматкерлер акысыз тейлинет. Андагы эреже боюнча коюлган экспонаттарды кол менен кармоого катуу тыюу салынган. Жана ошондой эле коопсуздук үчүн атайын видео байкоо коюлган. Анан дагы бул жерде ошо мамлекет тарабынан да бизге көптөгөн жардамдар берилип турат. Ал деген мисалы былтыр эле 2019 жылы Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан бизге 1 миллион 900 миң сом акча каралып, чатыр ошо музейдин чатырын бүт жаңылап оңдолду. Себеби деген баягы 2015 жылы жер титирөөнүн кесепетинен жарака кетип, ошо суу өтүп баштаган да. Ошондон анан кийин ошо чатырчасын оңдогонбуз. Дагы 2011 жылы баягы 200 жылдык маракеси өткөрүлдү деп атпаймынбы. Ошондо толугу менен музейди ошол 200 жылдыкка карата толугу менен капитальный ремонттон өткөн. Аталган музей 1991 жылы курулган болсо, 2021 жылы толук 30 жыл толот. Бул жылдар аралыгында музейге дүйнөнүн булуң бурчунан туристтер келип, тактап айтканда Кыргыздын тарыхына кызыгып кетти десек болот. Ал эми быйыл кырдаалга байланыштуу туристтерди кабыл албады. Азыркы учурда музей онлайн форматта иштеп жатат. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак. Өтүп бара жаткан күндүн маанилүү окуяларын мына ушундай кабарлар менен жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, сак саламат болуңуздар.